Көтөр башты мекенчилдер кайдасын, көкүрөктө улуу намыс кайнасын, кан манастын осуятын жоготуп, урпактарың кулга айланып калбасын. Садыр Байкенин көптөгөн нерселерин билебиз. Садыр Байке бүткүл Кыргызстан үчүн кумтөрдүн каякка кетип атканын бүт бар эсептеп чыккан үчүн ак жеринен күйүп, түрмөдө отурат бүгүнкү күндөчү. Эми кыргыз эли ушу Садыр Байкени сиз мамандын алдында атасыз го, чыккан депутат жашпал азыр, ошол Байкенин Сабир Байке ушуну колдобостон жаракка. Өткөндө көрүп өтүп ошонусунчу. Ошон Сабир Байке карабастан мына Садыр Байке эмне кылып чыкты? Бүт баарын ойлоп карап чыкты. Ошонун аркасынан Таши Байке менен түрмөгө жатып калды, ак жеринен күйүп калды да бул кишичи. Эми Кудай буйрса келечекте элдерибиз сатылбайт, алданбайт деп ишеничте биз ушу мекенчил партиясын шайлаганга чын дилибизден эми катышып беребиз. Кудай буйрса. Мен чындыгында ушу партияны чыга элегин билген эмесмин. Мына кече жакында Нурбекөнүн үйүндө эмесе афиша тургандан карап туруп, мекенчил партиясы чыгыптыр деп туруп, мен ушу партияны шайлайм дедим да. Болбосо мен шайлоого барайын деп аткам. Барып туруп баардыгына каршы деген добуш берейин деп аткам да. Мына мекенчил партияны көргөндөн кийин мына мени чындыгында шайлаш керек. Бүт Кыргызстанга. Кайрылып кой Кыргызстанга. Кыргызстан. Ушу Садыр Байке менен Камчыбек Таши Байкебизди колдобосок, биз анда чыккынчылык булса элибизгечи. Мен сизге бир суроом бар. Мына азыр эл арасында сиз жаңы айтып кетпедиңизби? Мен каршы болчумун депчи, бирок ошондо эл арасында жана биз баарына каршы добуш бериш керек деген жарандарга, адамдарга эмне деп айтат элеңиз? Каршыбыз деле коймок. Эмне депутаттар эч мыйзамды деле колдоп атат, эч кандай тыянак чыкпай эле да. Эл ооруп эс алып кетип. Канчалаган миллиондор кетип атат, аларды мындай көзөмөлдөп эле да. Депутаттын эмеси эмне милдети? Мыйзамды чыгарыш керек, мыйзамды колдоп бериш керек, каякка канча акча кетишке ошону карап коюш керек болчу. Эл үчүн ошондо. Болду ошол эле болчу. А бул иштер болбой эле. Мурдагы депутаттар. Актектен кийин мурдагы депутаттар эч нерсе айта албайт. Айтыш кыйын экен азыр Байкес. Эсен мырза айткандай, Эсен мырза. Мына Эсен мырза азыр келечекти көрүп, эртеңки күнүнө кайдыгер карабай, бүгүнкү 1000 сом, 5000 сом, 15000 сомго сатылбай мына келечек үчүн мына баарына каршы добуш бермекмин. Бирок мекенчилди көрүп туруп, мекенчилге деди да, бул туура чечим. Себеп дегенде баарына каршы чечим бул деген бийликтин партияларына. Ошол партияларга бул плюс болот. Себеби баарына каршы биринчи менен чыгып шайлоо болбой калбайт. Ошондуктан мына баарына каршы берчи адамдарга, чыныгы оппозициянын, чыныгы мекен үчүн күйгөн партияга добуш берген Эсен мырза ушул жигиттердей мына. Болбосо биздин кумтөр эмне деген иштеп атат, мына алтындын үстүндө жүрүп өзүбүз кул болуп жүрбөйбүзбү кара топуракта. Мекенчил партиясына добуш бер. Мекенчил бол.